Айланайым балам, ай. Канышай апанын кайгысында чек жок. 3 күндөн бери уулун жоктоп ыйлай берип үнү чыкпай калган. Анын уулу 45 жаштагы Эрлан Батыралиев 15 ноябрда Ысык көлдүн Карой айылындагы Евразия эс алуу жайына барып кайра үйүнө кайткан жок. Көл жээгинде жүргөндө чыр чыгып, ал бир нече адамдын ур токмогунан каза тапкан. Алар гражданский кийинген милициялар экен. Милициялар элди коргойт, жерди коргойт деп жүрөбүз го. Көлдү атты тебелетпегиле, булгатпагыла деп. Ошентсе силердин ишиңерде деп туруп, менин балама 6 карма уруп үзөңгү болот билесиңби? Үзөңгү менен башка тээптир. Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгы кабарлагандай, тергөө ыкчам тобу окуя болгон жерге барган. Эрлан райондук ооруканага жеткирилген. Дарыгерлердин маалыматына караганда, ал ошол эле күнү кечке маал алган жаратынан улам көз жумган. Маркумдун өлүмүнө шектүү катары 4 киши кармалган. Алардын экөө милиция кызматкерлери. Аталган факты боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 130-беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, тиешелүү соттук экспертизалар дайындалган. 2025 жылдын 17 ноябрында соттун чечими менен шектүүлөргө карата 2 ай камакка алуу бөгөт чарасы кабыл алынган. Жогоруда аталган берене ден соолукка оор зыян келтирүү деп аталат. Эрландын жакындары болсо президентке улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасына кайрылып, кылмышка шектүү милиция кызматкерлерин катаал жазага тартууну өтүнүп жатышат. Болгон аракеттерин кылып атышат, ар кимди чоңдорго салып атышты. Мен угуп атам, жогорку сотторго чейин чыгып атыштыр. Ушуну немесин кыскартабыз деп, статьясын кыскартабыз деп. Жок, андайга биз катуу турабыз. Шектүүнүн жакындары бул окуя боюнча азырынча үн катай элек. Маркумдун жакындарынын айтымында, Эрлан ресторан бизнеси менен алектенчү. Алар аны жардамга дайыма кол сунган, элин жерин сүйгөн мекенчил адам катары сыпатташат. Мына жетимдер үйүнө балдарга берип турган, ошо Барансовкага да деле начар үй бүлөлөргө берген. Бир туугандарын ушу келгенибизде карап жүргөн, бир ичпеген, чекпеген аябай сонун үкабыз эле. Эми күлгүндөй курагы 45 жашка чыкканда ушу көлгө барган жеринен өлтүрүп коюшту. Маркумдун артында бой жеткен 2 кызы, мектепте окуган уулу келинчеги калды. Эрландын өлкөдө жоголуп бараткан жаныбарлардын, канаттуу куштардын, анын ичинде кекиликтин санын кайра калыбына келтирем деген аруу тилеги да эми орундалбайт. Жайлуу болсун балам, топурагың торпо болсун, баркың майлы сүттүү болсун.